Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Биз соңку учурларда азык-түлүк коопсуздугу тууралуу көп сөз кылып баштадык. Анткени дүйнөлүк абалды мына көрүп турасыздар. Татаалдашып бараткан учуру. Биз Кыргызстан азык-түлүк коопсуздугунан канткенде чыгабыз. Мына ушундай кылкандуу дан эгиндерин, будай, арпа, жүгөрү эгиндерин аябай көп эгип, элибизди ушул дан эгиндери менен сыртка экспорттобосок дагы өзүбүз камсыздап алсак, коркунучсуз жашаар элек деген бир ойду айткым келет. Анткени мына Кыргызстанда Советтер Союзу тарагандан кийин миңдеген, 10 миңдеген, 100 миңдеген гектар жерлерибиз айдалбай бош калды. Чөп талаасына айланды айрым жерлер, көп жерлерибиз. Мамлекет мына ушул кылкандуу дан эгиндерине басымдуу көп көңүл буруп, техника, күйүүчү май, азык удобрение жеткирип турса, эл өзү менен өзү мына ушундай иштерди аткарып алмак, арзандатылган кредиттерди берип, керек болсо пайызсыз көп жылдык кредиттерди берип ишкерлерди колдоп алса болот. Жакында эле мына ишкерлерге 250 миң сомдон 1 миллион сомго чейин жеңилдетилген пайызсыз кредиттерди берүү боюнча кабыл алышкан экен комитеттен. Бирок ал жерде патенти бар гана ишкерлер, салык төлөп жүргөн, COVID-19 жайылып аткан учурунда иштеп жүрүп, патент мамлекетке салык төлөп жүргөн ишкерлерге гана берилет экен ал кредит. Элибиздин көпчүлүгү ишкерлик кылбайт. Мына ушундай жөн гана жеке бизнестер менен алек. Ошондуктан патенти жок ишкерлерге дагы жеңилдетилген же болбосо пайызсыз кредиттерди берсе, элге бир колдоо болот эле деген ой. Азыр биз мына будай талаасында турабыз. Будай желбиреп аябай сон шамалга ыргалып турган учуру. Бул будайдын кандай сорт экенин билбеймин, бирок баштары жакшы буюрса. Мунун жанында дагы бир башка сорттогу будай турат. Азыр аны да көрсөтө кетейин. Бул будай азыркы мурунку тарткан будайга караганда кылкандуу экен аябай. Бул да жакшы болуп тур буюрса, дыйкандардын эмгегинин, түйшүгүнүн акыбети кайтып, түйшүм мол болсо деген жакшы тилектер аткарылсын Кудай буюрса. Элге, дыйкандарга эмне керек? Дыйкандарга арзан күйүүчү май керек. Арзан жер семирткичтер керек. Ошондой эле оруп жүйнөө учурунда жетиштүү техника керек. Айдап себүү учурунда дагы жетиштүү арзан айдап акы ала турган техникалар керек. Ошондо гана биз айыл чарбасын, дыйкандарды колдогон болот элек. Эми азыр деле Кудайга шүгүр дешибиз керек, техникалар бар, бирок ошентсе дагы башка өлкөлөргө салыштырмалуу айтып аткан учурум.